Саламатсыздарбы, аба ырайы менен тааныштыруудан мурун мен сиздерге Сулайман тоодо жайгашкан Бабурдун мечити жөнүндө кыскача маалымат айтып өтсөм. Сулайман тоодо жайгашкан Бабурдун мечити тоонун биринчи бийиктигинен орун алып, 16-кылымга таандык. Мечит 30-жылдары оңдолуп, тышкы көрүнүшү өзгөрүлгөн. 1963-жылы эстелик жардырылып салынган. Аны сактап калуу максатында Ош шаардык аткаруу комитети 1990-жылдары Бабурду кол жазмасындагы тоонун боорунда хижра курдум деген билдирүүсүндө таянып, бул бир камералуу мечитти Бабурдун хужрасы деп атоого атайын чечим кабыл алынат. 1991-жылы Кыргыз реставрация тарабынан эски сүрөттөр жана 16-кылымга таандык материалдардын негизинен кайра курулган. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Аба ырайынын демөөртүсү колдон колго жарнамалык журналы. Колдон колго жарнамалык журналы сиз үчүн оңой чечим. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 12 апрелде республикабызда көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 1-6, күндүзү 5-10 градус жылуу. Ош облусунда түнкүсү 2-7, күндүзү 7-12 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 2-7, күндүзү 7-12 градус жогору. Нарын облусунда түнкүсү 5 градус суук, ал эми күндүзү 2-7 градус жылуу. Талас облусунда түнкүсү 1-6 градус, күндүзү 6-11 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсү 1-6, күндүзү 2-7 градус жылуу болушу күтүлөт. Чүй облусунда түнкүсү 1-6, күндүзү 7-12 градус жогору. Борборубуз Бишкекте 12 апрелде жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 2-4, күндүзү 9-11 градус жылуу. Ал эми Ошто 12 апрелде жаан жаашы мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 3-5, күндүзү 10-12 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 12 апрелге болгон аба ырайы менен тааныштыңыздар. Толугураак маалыматты 3W чекит, ынтымак чекит, KG сайтынан алсаңыздар болот. Аны менен мен Жемиле Турдалиева тааныштырдым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Рекламный журнал «Колдон колго». Бесплатные объявления каждую неделю. Недвижимость, строительство, работа, образование, авто, товары и услуги, досуг и здоровье. Прием бесплатных объявлений по телефону 0773 93 56 56.